Мен Султанмурат Сейдимир Асанович 1959 жылы 2 майда Мурда Ош областына караштуу Баткен районунун Базарбашы айылында төрөлгөм. Окуу 1-класста ошол Базарбашы айылынан баштап, андан 10-класс биз 5-класс бүткөндөн 10-классты Лели мектебинен барып бүтүрүп, андан барып 78-жылы армия кызматына чакырып, Советтик армияда кызмат кылып, 1980-жылы кайра келип, ошондогу Фрунзе болчу борбор, ошондо 1 жылдык сүрөт окуу жайын бүтүрүп, андан кийин келип, кайрадан эле ушул Баткен районунда Лели мектебин окуп кеткен Лели мектебинде сүрөт мугалими болуп кызмат өтөдүм. Анда иштеп жүрүп, Баткен облустук гимназия мектебине чакырышып, ал жерде иштеп жүрүп, ошол эле Баткен облусунда Баткен мамлекеттик университети ачылып, ал жерден сүрөтчү факультетин бүтүрдүм. Ошол жерде иштеп жүргөндө 2006 жылы Раматылык Аппаз Жайнаков кыргыз эл артисти менен чогуу Баткен облусунда театр ачылып, ошол театрдын ачылышына катышып, азыр учурда ошол жерде башкы сүрөтчү болуп эмгектенип келем. Ошону менен эле катар иштеп жүрүп эле өзүбүздүн жергиликтүү өргүзардын Кыргызстандын сүймөнчүлүгү болгон Тургунбай Садыков Кыргыз эл баатырын Сүрөт академиясында Баткен шаарында жайгашкан сүрөт окуу жайында 2,5 жыл ал жерде деретилик кызмат өтөдүм. Андан кайра эле которулуп, азыр учурда ушу мезгилде Баткен азыр аталышы Аппаз Жайнаков атындагы Баткен облустук драма театрында башкы сүрөтчү кызматына аркалап келем. Биз ошол театрдын ачылганынан баштап 20дан ачык ар түрдүү кыргыз эл баатырлары, көрүнүктүү Кыргызстанга дүйнөгө аты чыгып калган жазуучу, драматургдар менен иштешип, 20дан ашык драмалык пьеса, спектакльдерди чыгардык. Ошолордун 15ден ашыгын ошол мен сүрөтчү катары сценографиясын жасап, анан кээ бир ушул бизде артисттердин жетишпегендигинен же өзүмдүн баягы көрүнгөмдүн эмесинен эми ошол анча-мынча актерлукта кызмат өтөп келдим, анча-мынча артист болуп сахнага чыктым. Эмне дейт, биз спектакльде койгондо бүт ушул көйгөйдү, театр өзү өмүр көзгүсү, жашоо көзгүсү демекчи. Ал жерде биз оң терс каарманды көргөзүп, ошол жерде жакшынакай образдарды жаратып, анан мен өзүм сүрөтчүлүгүмө келе турган болсом, көп нерсе мен ушул графика сүрөттөрүнө көбүрөөк кызыгамын. Графикалык сүрөттөр. Мына бул жерде баягы намаз окуп аткан Кудайдын бендеси. Бул жерде периште, шайтан дегендей. Мына бул тандоо деген тема да өзүчө бул. Мына жерде 2 эшик турат. Кайсында бул издер кеткен. Беш болсо бул жак тозок. Мына ушундай да. Бул менин жаштыгымдагы баягы эски үй. Ошондон баягы пакса дубалдар. Пакса дубалдар. Көп жыл болуп кетти булар. Бул атам мына 40 жашында өтүп кеткен да. Атам портрети. Мына биздин эски үй. Мына апам менен дегендей. Шыйпырсыз эски үйлөр. Өзүбүздүн өргүзар гүлдө турган мезгили. Бул түш деген. Түштүн аянда. Жакыныраак алсаң ошо көрүнөт, ошо түштө аяндар. Түшүмө киргенде, бир түшүмө киргенде ушул ай кучактап түш көргөм да. Ошондон ушул жаралап.
Bul menin uşul, menin töregen uşul menin asıl apam. Mına 10 yıl aşıp kaldı hazır aramızda yok. Uşul apam sürdü bu beşikte men, şundan tandırından yaşoo ömür degende özümüzün kara kırılar. Asman bayağılaca dual. Men uşul da dual tandır. O çok uşul emelerdi köp tartım kelet da. Bul Asqar Rajavaliyev degen şunu bir belirlep keteli. Asqar Rajavaliyev köpele görün degen emesine tartkan bilen bir o kitebige çıkpa kaldı. Oşoga tartılgan uşunday gravüra süret. Mana bul jerde bolsa men özüm fotoportret. Onu ar bir жалбыракка жакын көрсөткөндө bunu балалыктан ошол китепке жакын болуп, кийин бизге баягы дары оюндар келип, мына тезек терип дегенде мына дагы эле баягы апам үйлөрдү тандырмам. Бул жерде кийин сүрөтчү болуп, андан кийин келип кыялдан ыр жазып, мына театрда иштегенимди ушинтип чагылдыргам да. Ортодо өзүмдүн портретим. Мына көрсөтүп кетели. Бул мен биздин чоң атабыз биринчиден алгачкы ушул Совет өкмөтүнө кызмат өтөп, Кызыл Туу орденине биздин чөлкөмдө биринчилерден болчу биздин Султанмурат Миңбашы деп ушул чоң атабыз алган. Бул эл үчүн ак кызмат кылган киши. Аты мына биздин шаардын көчөлөрүндө аталуу. Бул жерде Айгүл гүлү, дагы жакшы мына Бозулам. Биздин төрт гүлүбүз, биздин Баткен көрүнүштү бул жерде Бозулам, Айгүл кыз, жогу аттанып аткандагы мына Айгүл гүлү сүрөтү. Бул дагы Өргүзар. Биздин жаштык кез подаларды кайтарып дегендей. Анан көпчүлүк сүрөттөр дагы мен уже эмеде ишканада мастерскойдо. Бул жерде азыр үйдөгү көрүнүштөрдө эми. Эмгектерим ушул сүрөт боюнча. Ден солту чыңап тура ушинтип. Şöyle үйдө кээ бир бекерчиликте ушундай чыгып анча мынча кололордо эгин тигинди суугарып дегенде анча мынча чаап